Мен айтқым келет, біз 2006 жылы шу Орто Азия аймағында біріншілерден болып, бірінші Қырғызстандан ортопед травматологтордун курултайын өткөргөнбүз. Чет элдик кесиптештерибиздин катышуусу менен. Шуну бизге Кургандан, Елизаровтан центринен генеральный директору академик Шевцовтон атайын куттуктоо каты келген. Бул жерде ошол каттын мазмуну жасалганда, мына алып туруп, атайын ошол Кургандан келген да. Эми биздин борбор көптөгөн борборлор менен дүйнөдөгү илимий борборлор менен, илимий мындай бир институттар менен биз байланыштабыз. Мына биздин алган илимий иштерибиздин, баягы илимий патенттерибиздин неси, ошол ишибиз, бул эми бул биздин жана илимий жактан көрсөтүп аткан иштерибиз да. Бул бир эле мындай бөлүгү. Бир нерсени айтып коеюн, биздин борбор жылына 10дон ашык илимий жаңы ачылыштарды жасап, Кыргызстандын патентин, жанагы авторлук патентин алып атабыз да. Бул эми чоң нерсе, мындай салыштырып көрсөңөр, көп эле институттарда мындай нерселер жок да. Да, бул жерде ошол атамдын сүрөтү, ошол кишиден көп мындай айтканда бизди тарбиялап, 11 баланын ата-энеси, атасы болуп, 11 баланы тарбиялап, өстүрүп, билим берип барыбызга жакшы жолго салганын атабыз. Бир гана ошол мен эмес, бир айылдын башчысы болуп 30 жыл иштептир. 15 жыл бригадир болуп, 15 жыл айыл башчысы. Ошо айылды көтөрүп, ошо айылды үлгүлүү айыл деп Кыргызстанга чыгарып, анан 2002 жылы, 2001 жылы даңк медали менен сыйланган да. Мына ошол үлгүлүү айыл деп аталган. Анткени бүт ошо айылга эмне гана инфраструктура болсо, чакан айыл ошону баанап келип киргизген да. Бул жерде ар кандай сүрөттөрүбүз бар. Бул интересный сүрөт, биздин алган сертификат. Мен быйыл жайында алып келдим да, мына жайында эле Америкадан. Бул жерде жазылып турат. Сент-Луис ортопедиялык ассоциациясы Сабырбек Жумабековго берилет. Ошол штат Миссуриде ортопедия травматология ассоциациясынын почетный деп коебу, ардактуу мүчөсү деп мага мындай эмнеси менен атайын барып тапшырды. Мен бул жерге барып Америкада Сент-Луис университетине көп жолу барып лекция окуп жүрөм. Ошол жерден чогуу операция жасап жүрөбүз профессорлор менен. А эң негизгиси жанагы биздин Кыргызстандагы тубаса өтө оор татаал ооруларды мен алып барып ошол жерден презентация кылып көрсөтүп атам. Ошонун негизинде берилген. Бул мындай нерсени СНГда көп эле кишилерге мындай берилбесе керек, мен деген академиктерди албаса керек да. Исаконович Акынбаевдин китеби турат. Бу жерде мына Санжарбек академик Данияров Санжарбек Бакировичтин китептери турат. Мына бул болсо, жана мен айтып өткөн Сент-Луис университетинин ардактуу профессору деген наамда, почетный профессор Сент-Луисский университети деп, мына бу жерде ортопедия, травматология академиясынын президенти Американын. Ошол киши өзүнүн колу менен коюп берген да. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз мамлекетинин лауреаты деген наамды утуп алдык да. Мына саламаттык сактоонун чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөрдө маанилүү натыйжаларга жетишкендиги жана сапат чөйрөсүндө жогорку натыйжалуу ыкмаларды киргизгендиги үчүн Бишкек травматология ортопедия илимий борбору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 2008 жылы сапат боюнча Кыргыз Республикасынын сыйлыгы ыйгарылды. Лауреаты по качеству оказания медицинских услуг деп биз муну утуп алдык. Биз Кыргызстанда гана Кыргызстандагы бүт жанагы балдар үйлөрүнүн баарын өзүбүз шефке алганбыз. Ар кандай жетим балдар болот, тыштап кеткен балдар болот, инвалид балдар бар да. Ошонун баардыгын өзүбүз алып келип, көп баардыгын колдон келишинче бекер дарылап берип атабыз да. Мындан тышкары
Казакстанда Алматы биринчи Алматы детский балдар үйү бар экен, интернат. Балдар үйү да. Ошол жерде биз барып, атайын өзүбүзгө шефство алып, ошол жерде жанагы инвалид балдарды бияка алып келип, аларга дагы бекер жасап берип атабыз операцияны. Балдарда күнөө жок да, балдарда күнөө жок, алар ушундай башына түшкөн тагдыры бул чоңдордун күнөөсү. Ошон үчүн ошолорго балдарга дагы, казак балдарына дагы биз колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Мындан тышкары мен Саткей Баатыр деген 18-19 кылымда өткөн улуу баатыр киши болгон. 25 жыл Кокон хандыгын токтогул өрөөнүнө киргизбей кармап турганда, жанагы Каракөл шаар, Разансай, Эшсай, Токтовик сай, Курпсай деген жерде 25 жыл бул жөнүндө көп улуу тарыхчылар жазган. Ошонун ичинде академик Плоских ал кишинин да чоң еңбектери бар. Саткей Баатыр жөнүндө азыр мектептин программасына да киргизилди. Бул кишинин жасаган эмгек иштери боюнча. Мен ошол кишинин, улуу баатырдын урпактарынан болобуз. Анан ошол киши жөнүндө быйыл атайын китеп жазып, чыгарып, ошол өзүнүн баатырлык көрсөткөн жери, өсүп өнгөн жери, ошол жерден курман болгон жери бул Курпсай кезинин жанында экен. Ошол жерге бийиктиги 10 метр болгон анын айкелин орнотуп келдик да. Мына урпактардын атынан деп жазып келдик. Бул эми биздин менин акыркы китептерибиз. Сулайманов деген менин окуучум, ошол экөөбүздүн чыгарган акыркы китебибиз да. Турган нерсе бул бүт адамга колдонулуучу запчасттар да. Мындай жатканда, мисалы мына сөөк сынганда ичинен киргизип, момтуп, темир салып туруп бекитип коет. Бул азыркы дүйнөдөгү жаңы технологиялардын бири. Бул конструкция бул сөөктүн сыртынан, теринин сыртынан бекитилип турган нерсе да. Бул американский технология. Анан дагы айтып кетчү нерсе, мына бул жерде атайын колдонулуучу пластиналар да. Мындай сөөк сынганда сөөктүн сыртынан карматат да. Мынакей, монда алып туруп, сөөктүн сыртынан карматат, коюп туруп, мына сөөк сынса, бул жерден монда алып карматат. Мына бул примердин бири мына мондай. Сөөктү карматып туруп, атайын шуруптар менен бекитип коет. Мына сөөк жерден сынса, ал бекитип коет. Мындай кезбектен бала отуруп, уже операциядан кийинкилерден басып жүргөндөгүс болуш. Бул болсо Максат деген Таластан келген бала, мен шайлоо учурунда ошол жерден таанышып, ошол жерден эл сураңын алып келип жасадык. Бул жерге Максаттын 2 тезес тең алмашылып, бүгүндө уже базууга мүмкүнчүлүк алып калды да. Кудай буйрса, жакын арада басат.